Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Шашылыш билдирүү. Казакстандын түштүк аймактарында бүгүн дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүн. Мындай кырдаал нөшүрүлүп жааган жаандан улам пайда болгон. Учурда элдерге эскертүүлөр берилип жатат. Биз болсо Казакстандагы кырдаалдарды көзөмөлдөп сиздерге айтып турабыз. Бул жаандуу циклон Казакстандын түндүк аймактарынан таркап, азыр түштүк аймактарынан орун алды. Анын таасири Кытайга да жетип, мисалы эртең этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына жаан төгөт. Абанын температурасы бул жерлерде төмөндөйт. Астанада жаан таркап күндүн бети көрүнө баштайт. Алматы шаарында жаан али токтоосу белгисиз. Өзбекстанда бүгүн жааган жаан эртең көпчүлүк аймактарда токтоп, бир гана Фергана өрөөнүндө кез-кези менен жаан себелеп турат. Ташкентте аба ырайы 31 градуска жылыйт, Нукуста абанын температурасы 34 градусту түзөт. Жаандуу циклон Түркмөнстанга жетпейт, өлкөнүн Дашогуз өрөөнүндө жана Ашхабад шаарында күн чайыттай ачылып, термометр көрсөткүчү 34 градусту көрсөтүп турат. Тажикстандын түндүгүндө бүгүн жаан жааса, ал эртең токтоп, түштүккө карай багыт алат. Ошондуктан эртең Ходжент шаарында жаан токтоп, Душанбеде жана Хорок өрөөнүндө жаан кез-кези менен себелеп жаап турат. Кыргызстанда 23-июнда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. 24-июнда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күңкүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай, өзгөрүп турат. Ошондуктан бул жума ичи кол чатырды жаныңызда алып жүргөнүңүз оң. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.